Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп программасы, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолокеев. Ал эми бүгүн биздин тема Чүй облусуна арналмакчы. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мияров Мирбек Ибаратович. Мирбек мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эскертип өтөйүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирдеги эфирде айтылып жаткан ушул Чүй облусу боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми Мирбек Ибаратович, менин биринчи эле суроом мынакей, жаңы гана ушундай өтө жооптуу кызматка келип, мынакей өз ишиңизди баштап атасыз. Албетте баарыбызга өзгөчө Чүй облусунун тургундарына кызык, кайсыл жаңыланууларды, кандай реформаларды жана кайсыл орчундуу маселелерди чечүү үчүн бел байлап жатасыз? Рахмат сиздин сурооңузга. Эми бияктан Чүй областы мындайынан алып көрсөк, бир стратегиялык чоң областтардын бири болуп саналат. Эми бияктан реформа боюнча быйылкы коронавируска байланыштуу 20-жылда коюлган чоң долбоорлор ишке ашпай, инвесторлор токтоп, коронавируска байланыштуу келген эмес. Эми ал иштин баары 2021-жылга жылып жатат. Анын негизинде дагы мындай алып көрө турган болсок, биз дагы бир чоң долбоорлорду киргизип жатабыз. Бул эки багыттагы долбоорлорду алып көрө турган болсок, бул жанагындай эле мыя тамырлары деп айтат го, ошонун негизинде глицерин дейт. Ошонун негизинде ушу Корея тармагы менен буйруса бир 2 жуманын ичинде сүйлөшүп, фармацевтика багытында. Эми аны деле карап көрсөк, мындай бюджети деле көп деле мындай иш талап кылбайт экен, жанагындай тоодогу айдалбаган жана өспөгөн жана багара деп айтылат го, ошондой жерлерге ошол эле тамырларды отургузуп эле, анан глицерин тамырларын кургатып, анан глицерин негизинде ала турган болсок, бул дүйнө жүзүндө чоң талапка, анткени Өзбекстандын деле багытын ала турган болсок, ал жерден могу бир чоң эле райондо ошол менен эле эмгектен Кореяга чейин багытталып, бул өтө жакшы эметет экен. Андан кийин дагы бир чоң түрк инвесторлорубуз менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Анткени анын негизинде болсо, ушу могу кичинекей тоо бурчак боюнча 1000 гектардан жерлерди берип, ушу кандай болсо ошондой кластерге чейин ишкана салганга, ошонун негизинде алып жатабыз. Андан кийин дагы баян өкмөттүн токтому боюнча дагы именно могу Чүй областында чоң фонддор бар да. Андан кийин мамлекет ишканалар бар. Алардын кандай обороттук акчалары жетпей, ошонун негизинде мындай кайрылуу жасап жатышат. Эгер ошо фонддон акча бере турган болсо, биз да ошонун негизинде карап жатабыз. Эгер мыйзам токтому өтүп кете турган болсо, ошонун негизинде кандайдыр бир көмөктөшүп, анан кайра алардан түшкөн акчанын деле негизинде кайра эле ошо фондко байлап. Анткени биздин фонд бир гана постановленияда жазылган, жеке жана социалдык объектилерге эле жумшалсын депчи. Бизнес тармакка да ушундай бир көмөктөшүү тарабында жазылып жатабыз. Реформаларды алып көрө турган болсок, эми албетте башынан баштаганда эле өзүбүздөн баштап иштедик дагы. Андан кийин мындай реформа жүзүндө кандайдыр бир эми мурун карап көрсөк, бул Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн мындай ишмерлери бир статистикалык орган катары болуп калбай, эми ошонун негизинде азыр биз да өз жактан положенияларды жазып, өкмөткө киргизгенге мындай сунуш катары кандай мисалы камтып, ошо эми азыр да өзүңүздөр билесиздер, конституционный реформа боло турган болсо, эми мындай бийликтин вертикалдыгын алып келгенге да биз дагы ушундай салымыбызды карап жатабыз да. Анткени бул бир гана аким болобу, областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү болобу, бир гана статистика менен заниматься этпей, баары иштеш керек да. Анан кийин мен да айтып атам, Чүй областы стратегия болгондон кийин 44% өндүрүштү берип аткандан кийин, айыл чарбасынын 42% берип аткандан кийин, анан биз дагы ошо анын негизинде мындай чоңураак масштабты. Анан кийин 6 иштебеген ишканабыз бар Чүй областында, ошолордун баарын жандандырып, кайрачы, инвестиция тартканга да аракетти мындай азыр чоң бир сунуштар менен, Кудай буйруса, могу бир 2-3 жуманын ичинде бир чоң бизнес форум өткөргөнгө аракет кылган жатабыз да. Анан албетте Мирбек Ибаратович, бул өтө маанилүү, негизи эле ар тармактарда алдыга коюлган максаттар боюнча кандайдыр бир стратегиялык пландарды иштеп чыгышат да, бул бардык багыттарда. Сиз мынакей 2020-жылы мынакей азыр чоң өкмөттүн өкүлү болуп Чүй облусунда отурасыз. Жаңы келдиңиз. Кайсыл ушул багыттарда алдыга койгон бир 5 жылдык, 4 жылдык багыттарыңыз бар?
Биз эми бияка келгенде эң чоң багыттардын бири бул санариптешүү. Анткени санариптешүү боюнча биздин жергиликтүү аймактарга эч кандай мындай иш-чара деле жүргөн эмес. Анткени мектептерде деле карап көрсөк, биринчи санариптеп мен көп жыл айтып кетем, бул компьютерди алып кирип эмес, ошол жака чейин барган кабельный линиялар тартпаш керек. Зымдардын баарын тартуу. Азыркы термин менен айтсак, волоконно-оптический линия деп коет. Ошонун негизинде алып барыш керек. Андан кийин бул эң биринчи биздин багыт бул билим берүүгө багытталган да, эң биринчисичи. Анткени бүгүн деле мына чоң мектепке ушундай арабтар жардам берип салынган чоң мектептерге барып келдик. Ушундай зыңгыраган салынган мектептер эми ошолорго багытталган биздин мындай кадровый саясатыбыз дагы жетпей атыптыр да. Мына кадрларга да биринчи орчундуу маселе койдук. Андан кийин азыр мына багытка ала турган болсок, азыр эми Чүй областын ала турган болсок, бул Кызылча менен элек да. Андан кийин ушу могу Кара Балтада болуп жаткан спирт заводу. Азыр жандандыралы ушул мындай бюджет каражаты жетпей атыптыр. Ошонун негизинде биз айтып ушундай сүйлөшүүлөрдүн негизинде айтып атат, кластерге чейин жеткирелик деп. Бул жерден болсо дыйкан, мамлекет, андан кийин ушу ишкана баарын бирине бириктирелик деп. Эгер ушу айкалышып баарын кластердин негизинде баарын бириктирип, бизге жөн эле биз азыр деген ушу продукцияны өнүктүрүп эле токтотуп койгон негизинде жөн эле сатканы, ошону баардык иш-чарага чейин иштетип чыкканга аракет кылабыз. Андан кийин могу Кемин боюнча дагы бир чоң проект жазып жатабыз. Могу переработка биздин картошканын переработкасын 28 кайра иштеп чыгаруу боюнча 28 түрүнө чейин. Бул картошканын баштап ошо крахмал көбүрөөк эгсек, анткени деген азыр ала турган болсок, биз 40 000 тоннага чейин эле Кемин картошкасын берип жатат, а бул жылына 80 000 тоннага чейин. Бул бир гана Чүй областы эмес, Кочкор, Көлдөн да картошкалардын ошо сортторун, бир определенный сорту бар. Ошонун негизинде крахмалды көбүрөөк берет. Ошонун негизинде ушундай заводдорду кайра жандандырганга, иш алып барганга иш пландарды коюп жатабыз. Анан дагы ошо Кеминде болуп жаткан чоң цементный завод боюнча дагы азыр ошо иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Кулай буйса жакшы. Негизи эле мынакей баарыбыз жакшы билебиз, бул Кыргызстан агрардык мамлекет, анын ичинде биздин Сары Өзөн Чүй дагы бул багытта айыл чарбасына өзгөчө көңүл бурган. Биздин дыйкандарыбыз көп дегенде жерибиз, талааларыбыз ар кандай жер өсүмдүктөрүн жана сиз айтып өткөндөй эле иштетип келишет да. Ушул багытта айыл чарбасына өзүңүздөр да бир өзгөчө акцент койгон бир программаңыздарда багыттар барбы? Эми биз айыл чарбасында биз эми өзүбүздүн Чүй Сары Өзөндө карап көрө турган болсок, биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда башка областтарыбызга салыштырмалуу бул көп дан эгиндери менен бай болуп аткандан кийин биз аларга ошо дан эгиндердин сортторун азыр болсо мындай жаңы бир кластер түзүп атабыз. Жана асыл тукум породадагы уйларды алып келип, анткени аларга деген азыр көпчүлүк программаларды жазып чыктык. Эме боюнча ошолорго тоит маселесин. Анткени деген азыр алып көрө турган болсок, мисалы сүттүн баасы 20 сом деп ала турган болсок, айына бир 300 сом, күнүнө 300 сомго сүттү өткөрүшөт 15 литр болсо. Чөптүн баасы бүгүнкү күндө 180 сом болот. Бир түгү. Анан кийин жеми бар. Анан ошону жегенде 350 сом болуп кетет. Анан кийин эгер дыйкандар эметип жатат, музоо түшсө деле, бирок ал музоо деле 50 сомдон минуска кетип берсе деле жылдын аягында ал музоонун баасы деле желип турат. Анан ошондо асыл тукум породалардын негизинде ошо фермерлерге көбүрөөк ошо асыл тукумга багытталып, анан тоит маселесин арзаныраак кылдырып. Анан азыр болсо ошол эле чөптү технологиялардын негизинде алып келсек, ал ошо чөптүн да баасы арзан болот дагы, анан тияктын берген сүтү дагы 2 эсе көп берген жатышат. Ушунун негизинде да мындай чоң иш-чараларды жүргүзүп жатат азыркы күндө. Ошолордун баарын изилдеп бүткөндөн кийин биздин адистерибиз барып окуп келет дагы. Андан кийин дыйкандарга мындай программа түзүндө чет жакка келгенден кийин программанын негизинде ошо өзүбүздүн дыйкандарга үйрөтөбүз. Жакшы. Мынакей сиз сөзүңүздүн башында эле инвестицияга кенен маалымат берип өттүңүз да. Негизи эле инвестиция бул өтө ар тармакты камтыган маселе болуп эсептелинет. Социалдык багытка токтолуп өтсөк да, кечиресиз бизде телекөрүүчү байланыштар экен, угуп коюп андан кийин маегибизди улантсак. Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, атабыз оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Чүй токмоктон чалып аткам. Качан тиги кант завод иштейт, чүй токмоктун. Ошону өндүрүштү атасыңар, ошо чүй токмоктон кант заводу иштесе,
ошондо элдер эме тигет, кызылча тигип, анан кийин жакшы болот. Консервный завод иштетсеңер, эл деген жасылча тигет, памир тигет, эме тигет, ошонун баары өндүрүш жакшы болот да, элге жакшы жана жумуш болот. Ошо айтарым ошо. Рахмат. Сунуш ошо завод качан иштейт? Азыр эми мындай болуп калбадыбы? Биз эми бүгүнкү күндө 2016-жылы ЕАЭСке киргенден баштап темир жолдун тарифи кыргыз эми өзүбүздүн ушу областтын ичиндеги тариф көтөрүлүп кеткен. Ошонун негизинде кызылчанын баасы түшүп, анан быйылкы жылы кызылча деген 8.000 гектарга кайдалган. Ошондуктан биз ошонун негизинде биз казыр жана спирт заводду айтып кетпедикпи? Спирт заводдун эгер производствосун ала турган болсок, бул жана кызылчанын патакасын эле эгер экөөнүн кластерди бекитсек, андан кийин болсо булар да айтып атат, бизге деген 30.000 тонна жылына дейт. 30.000 тонну патаканы алып чыгыш үчүн бул деген кайра кызылчаны өндүрүштү 2 эсе көбөйтүш керек. Ошондо булардын баарын өңдөсөк, анда кант заводу да ишке кирет да. Анткени азыркы күндө биз мурда жылы 14.000 гектарга кызылча айдаганбыз. 2018-жылы 20.000 гектарга айдалган. Мурда жылы болсо ушундай кызылчанын баасы түшкөндүктөн быйыл мына дыйкандарыбыз айдаган жок. Быйыл 8.000 гектарга кызылча айдалып жатат. Анан кийин ошо жана айтпадымбы, кластер негизинде дыйкандарга да жардам бериш үчүн бул спирт завод эгер иштеп туруп иш жүзүнө кете турган болсо, алар өздөрү айтып атат, эгер биз ишке кете турган болсо, биз ошо эле үрөөндө, ошо эле жазында бере турган тиги эмесин, ГСМ-ин биз дыйкандарга өзүбүз төлөп бере турган, бирок күзүндө ошондой мамлекет киришип, бири-бирибизди мындай байлап кое турган болсо, дыйкан, мамлекет, ушундай ишканалардын баары чогуу иштей турган болсо, ошо жана кошо заводдордун баары бир иштей турган болсо, анда албетте ар бир райондо заводдордун баары ачылат дагы, анан ошол жерден жумуш орундары түзүлүш керек да. Рахмат, бизде да телегөрүүчү байланыш бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мен өкмөттүн өкүлүнө Жолдош Мияровго суроо берейин дедим эле. Мына айта бериңиз. Биз мына Бакаяттан тургунубуз, Свердлов району Бишкек шаарына карайбыз. Биз элди өзүбүздүн демилгенибиз менен акча чогултуп, канализация киргизелик деп, анан кийин бардык проекттерди согласованияны өттүк 8 мекемеден. Бирок анан кийин эң жакын подключение ошо городской канализацияга бул Алмайдон айыл өкмөтү болуп аткан. Сыналгын укпайлы, өзүңүздү сурооңузду так эле бере берсеңиз болот. Бирок ошол жерден бизде Жолдош Өкөлбаев жарым жылдан бери бизди кыйнап, ошо канализациянчы бизге Жолдош Алмайдон айыл өкмөтү Өкөлбаев тоскоолдук берип атат. Бул социалдык инфраструктура, объект. Биз сизге да кат менен кайрылдык. Акимге да кайрылдык. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат сиздин сурооңузга. Бул сурооңуз боюнча албетте биз тараптан комиссия барып, ал бул 350 метр жерде, биздин жерден өтөт, ушу канализациячы. Ошон негизинде биз айттык, азыр деген берки подрядчиктерге, булар 2 жылмайсынын ортосунда бирөөлөр болсо өздөрүнүн проекттерин жанында ушу жазып алып, анан экинчи тарапка айыл өкмөтү, биздин айыл өкмөт тарабына кошулууга деп бербей атышат. Анан биз айттык, азыркы күндө ушу канализациянын центральныйга кошулуш үчүн трубанын көлөмүн чоңойтуп эле, анан кийин ушу насос маселесин болсо берки жанагы ушу айтып аткан ушу Свердлов айылына кошуп койгула дегенде, ал маселе чечилген. Ал боюнча сарсаны. Ал маселе чечилген, чечип келишкен ал маселени. Жакшы, урматтуу телегөрүүчү, демек сиздердин көйгөй чечилген экен. Мирбек Баратович, мен суроомду улай берсем, мынакей социалдык багытта дагы баягы инвестицияны, башкача айтканда меценаттарды тартып, баягы мектептерди куруу же болсо оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү боюнча кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлүп атабы, каралганбы? Эми бияктан социалдык багыт боюнча ушу мындай арабский фонддор бар экен, ошо фонддордун негизинде биз да жүргүзүүлөрдү жүрүп жатабыз, бирок азыр деген ушу чоң мындай проекттерди мынакей жакын дем алыш күнү ачылат,
бир чоң объект, социалдык объект ачылат. Аякта социалдык мындай үйлөр, биринчи 150 кишиге түтүнгө салынган, ошо аз сафар фон негизинде салынган 150 үй бүлөгө түтүн салыныптыр. Андан кийин 250 месталык окуучуларга. Эми бүгүн биз барып келдик. Албетте бул жаңы технология боюнча компьютерный класс бүт бары. Эми ошондой объекттер салынып жатат. Дагы жакын арада да өйдө Кызыл Бирлик деген айылда дагы мындай жатаканасы менен 200 орунду, 100 орунду ушундай мектеп интернат сыяктуу 100 орунду эркектерге, 100 орунду аял кишилерге ушундай жасалган жакшы мектептер. Анан могу социалдык объекттер боюнча да көпчүлүк азыр могу билим берүү факти болсо чакан. Эми ошолордун баары салынып атат, бирок биздин дагы ушу областтын балансында көптөгөн мындай чоң билим берүү министрлигине таандык жеке ишканалар турат экен. Алардын мындай бюджети жетишпегендиктен, ошо каралбагандыктан, анан биз дагы ушунун негизинде мындай бир мыйзам чегинде каралып, ушуларды биз өлө район деңгээлине или областтын деңгээлине өткөрүп, анан ошонун ичинде мындай азыр биз чоң могу Воронцовкада болгон эмеге мындай Артек сыяктуу социалдык багытта ошонун негизинде мындай балдарга жайында барса таза аба ушундай кылып жакшы бир социалдык лагерь салып ошолорду көтөргөнгө. Жакшы, рахмат. Кечиресиз бөлүп коюп, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, атабыз оюңузду билдирсеңиз болот. Салам алейкумдар. Саламатсызбы. Эме, байке, биз жол машина айдап жүрөбүз, постоянно налог төгүп атабыз жолгочу. Баштага төгөбүз, патент бар эмне. Эң жолдун маселеси болот да, Чүй областы боюнча, мисалы, Мичурин айылынан өдө кетип турсаң, жол талкаланып калган, ходовой өлүп атат. Биягы болсо, лесхозный хозяйство, водопад Кегетинский ущелье, жол болбой калган такыр. Юрьевканын такыр болбой калган. Эми ошону качан жасап бересиз? Биз налог төгүп атабыз, анан эчтеке результат жок байкелер. Ошо суроом ошол да. Рахмат. Эми албетте азыркы Чүй областында мындай көйгөйлүү маселелер көп. Алардын баарын 2021 жылга бул деген өзүбүзгө транспорт министрлигине таандык. Эми анын негизинде албетте иш жүргүзүү алып барабыз. Азыр уруксат берсеңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр жана Мирбек Баратович, биздин журналисттер атайын ушу кышка Чүй областындагы даярдык боюнча чакан сюжет даярдады эле. Ошого назарыбызды алып коюп, андан кийин маек улантсак. Ысык-Ата району кышка толугу менен даяр. Аймакта жалпысынан 12 жылуулук борбору жайгашкан. Алардын бири суюк отун менен иштесе, экөө көмүр, жетөө, түрдүү күйүүчү каражаттарды керектейт. Ошондой эле 3 борбор электр энергиясы менен жылуулук берет. Бүгүнкү күндө система билим берүү тармагы 100%ке көмүр менен камсыздалынган. Жана ошондой эле система здравоохраненияда бизде 100%ке көмүр менен камсыз болгон. Ал эми ушу эл болсо бир где-то 82%ке камсыз болду. Анткени баардыгы сатып алып элек көмүрдү. Баардыгы биригип жылына бизде 30 миң тоннада көмүр сатылат район боюнча. Жыл сайын эле ошондой. Бүгүнкү күндө ошо общий если мындай алганда уже 90-95% пайызга даярдыгыбыз бар. Райондогу номер 5-жылуулук менен камсыздоо борборунда 16 кызматкер эмгектенет. Ишкана 7 имаратка жана бала бакчага жылуулук берет. Борбордо алдын ала кыш мезгилине даярдыктар көрүлгөн. Кышкы убакытта июндан баштап эле ушул бүт ремонттуу работалар башталат. Полный ход, подвальный, наружный бүт отопительный сезондун немелерине июндун эмесинен баштап бүт ремонтный работа полностью жүрүп баштайт биздики. Токмок жылуулук муниципалдык ишканасы дагы кыш камылгасын көрүүдө. Ишканада 2 жыл мурун капиталдык ремонт жүргүзүлүп, жылуулук берүү системасы алмаштырылган. Жабдуулар болсо Германиядан алынып келинген. Кышка даярдык бизде апрель айынан баштап башталды. Бүгүнкү күндө бекитилген план боюнча жумуштардын баары бүткөн. 1 октябрга чейин 22 октябрда станция иштеп баштады, ишке кирди. Бүгүнкү күндө газ берилип атат. Негизги күйүүчү зат бул газ. Жалпысынан ишканалардын кышка даярдыгы өз нугунда. Тургундарды жана социалдык объектилерди үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыз кылуу үчүн борборлордо иш кызуу жүрүүдө. Нурай Кайратова, Улзат Байырбекова, Самат Асанбай уулу, СТВ.
Кымбаттуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде өзүбүздүн көрсөтүү улантабыз. Бизде конокто Өкмөттүн Чүй облусунун айган укуктуу өкүлү Мияров Мирбеки Баратович, мынакей Мирбеки Баратович азыр биздин журналисттер ушу кылычын көтөрүп жакында келаткан кыш боюнча чакан Токмок жана Ысык Ата районундагы иштер менен айтып өттү да. Сиз жалпы бүгүнкү күндөгү Чүй облусундагы абалга токтолуп өтсөңүз. Биз эми Чүй областында бардык абалга кышка даярдык боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык 223 бөлүнө боюнча бизге быйылкы жылга план коюлган. Билим берүү мекемелер бүгүнкү күндө бир 81,5% даярда. Анткени бүгүнкү күндө алып турган болсок, план боюнча бизге коюлган. Саламаттык сактоо боюнча 99%, бизде саламаттык сактоо. Андан кийин маданият мекемелери боюнча биз 92%га даяр. Калкты тейлөө боюнча 74%га бүгүнкү күндө ушу Чүй областы бардыгы болуп кышка даярбыз. Анын ичинде деле ушу бизде мындай да бардык мекемелер боюнча саламаттык сактоо билим берүү боюнча булар жайында эле тендерлер менен өткөрүп 1-сентябрга чейин бардыгын даярдап өздөрүнө киргизип алышат. Ал эми бул эми калктык 74% деген негизинен бул эми калк болсо жанагындай мешоктор менен алып анан ушундай өз чөнтөгүнө жараша ал өздөрү топтойт да. Бирок бүгүнкү күндө дагы Чүй областы боюнча 14 ушундай мобильный жанагындай көмүр кампалар ачылган да калк үчүнчү. Андан кийин дагы быйылкы жылга салыштырмалуу биз 2019-20 жылдары Сокулук районунда мына Романовка айылында 525 үйгө газ түтүмдөрүн киргизип, газ менен камсыз болушту. Сокулук районунда Гавриловка айылында болсо 1110 үйгө берилдик. Москва районунда Александровка айылында 2173 үйгө газ түтүмүн киргиздик да. Кытай буюрса биз кышкыга даярдыгыбыз жакшы. Андан тышкары эле албетте эң башкысы баягы өзүңүз айтып өткөндөй эле бул көмүрлөрдүн кампаларда толуп даяр болуп тургандыгы бул өтө жакшы кабар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде дагы байланышта бар экен. Угуп койсок, саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, угатабыз сизди. Угатабыз сизди. Здравствуйте, уважаемый Мирбек Баратович. Слушаем вас, да, говорите. Биз деген бул Ысык Ата районунда айылдардын мектебинде 10 жылдан бери эмгектенип келем да. Андан кийин деген бул мен деген өз тартибим, өз адисим боюнча рядовой мугалим болуп кала бербестен, мындай бир адисим боюнча кызматыман кичине жогорулашымды каалайт элем. Бирок кайсыл жака барып, кайрылбасаң бардык эле ой бул директорский болбойт же бул жака жетекчилик болбойт, анан тиндей мындай деп эле баягы отуруп калышкан да өздөрүнчө. Анан кийин сиздер мынакей айтып атасыздар, жаштарга жол, жаштар иштесин, жаштар келсин депчи. Анан эгер биз ушинтип жаштар, тем более айыл жергесиндеги жаштар ушинтип кала берсек, бул баягы шаар ичиндегилер эле анча мынча бир должностьта отургандар эле баягы көтөрүлүшүп эле, анан кийин тааныш боюнча эле көтөрүлө берет да. Биз болсо кала берип атабыз. Ушундай бир маселе менен кайрылып эгер айылдан келсек, кайсыл жакка барып кайрылсак болот? Сизге прямой резюмебизди алып барып. Рахмат. Суроо түшүнүктүү. Ушул эле жалпылап эле мен анда кошо кетейин урматтуу телекөрүүчүнүн суроосуна. Спасибо вам большое, что задали очень актуальный вопрос. Айтсаңыз, негизи эле кадр маселеси чындыгында бүгүнкү күндө бул бардык тармактарда бир гана чүйдө эмес, өтө чоң көйгөйдү, орчундуу маселени жаратып келет. Урматтуу телекөрүүчү айтып өткөндөй эле чындыгында жакшы кадрлар көлөкөдө калып калып атат да, ошолорду орундуу жерлерге иштетүүгө кандайдыр бир максаттарыңыздар барбы? Чындыгында каяка кайрылса болот? Биз эми рахмат сиздин сурооңузга. Албетте бүгүнкү күндө биз ушундай келген мына бүгүнкү күндө эки райондун акимин бекиттик. Бул деле ушу эл арасында чыккан, элим жерим деген карапайым эле калктан чыккан эле, эч кандай биякта кимис тиги байкеси агасы барлар эмес. Ушундай эл арасында эле чыгып, элим жерим деп иштеген акимдерди бекиттик. Эми албетте бул эжекеге сурооңузга рахмат. Биз
Албетте, эгер бизге обл администрацияга келсеңиздер, мага кирсеңиздер, резюмеңиздер менен келсеңиз, эгер сизге татыктуу боло турган болсо, албетте биз жардамыбызды беребиз. Анткени мен билем, адам деген жыл өткөн сайын өзүнүн мындай мотивация деп коет. Анан биз башында эле келгенде өзүбүздүн чоң программанын негизинде бар болчу. Мен өзүбүздүн эле аппаратты алып көрө турган болсок, көпчүлүк адистер өзүнүн ээлеген кызматынан, билим жагынан мындай татыктуу эмес. Анан ошонун негизинде биз дагы азыр өзүбүздөн баштайлык. Эми андан кийин уже райондорго кирип, райондордун негизинде уже көп жылдан бери ушундай отуруп калгандарды эгер иш жүзүндө көрсөтө албаса, алардын ордун бошотууга албетте биз иштей турган прогрессивдүү жаштарды, идеясы курч, чоң мындай масштаб менен иштей турган жаштарды алып келгенге мен ар дайым өзүмдүн салымымды кошуп келем. Рахмат. Мынакей дагы бир орчундуу маселе, мынакей быйылкы 2019-20 жылдын 4-чү чейреги жана ошондой эле 2020-20 жылдын 1-2 чейректери бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча аралыкта дистанттык түрдө окулуп атат да. Чүй облусунда көйгөйлөр жокпу, мектептерде окуучулардын абалы кандай? Биз эми азыркы 2-чи чейректе башталгандан баштап бул Панфилов, Москва районунда чыккан коронавирустун негизинде Москва районунда мектептин 1-чи класстагы мектептерге запрет койдук. Жабылды окуу. Жабылды. Калган райондордо 1-чи класска баргандар окуп жатат. Андан кийин 2-чи класстан 6-чы класска чейин пока мектептерге барганга мындай ачылды элек. Анткени деген биз жана айтмакчы, бүгүнкү күндө өзүбүздү ала турган болсок, Чүй областы боюнча биз кичинекей бөбөктөрдөн эмес, анткени булар 10 жашка чейинки өздөрү бессимптомный деп айтылат экен. Булар деген носитель болот да ушу вирустунчу. Анан мугалимдерибизди сакташ үчүн, эгер эртең мугалимдерибиздин баары ооруп кала турган болсо, анан аларга ким билим берет. Анан ушунун негизинде биз Чүй областын ала турган болсок, 600-700гө чукул мугалимдер бул жана степень риска деп коет. Өздөрүнүн ден соолугу башка оорулар менен ден соолугунда бар. Алар болсо эң биринчи эле ушу подтвержден коронавируска мындай бир эле чалдыкканда туруштук бере албагандар. Андан кийин тех персонал. Ошону башка Чүй областы боюнча 1000ге чукул ушундай мугалимдерибиз. Ошонун негизинде биздин главный эпидемиолог ушундай өздөрүнүн кеңештерин берип, биз азыр берген жокпуз. Калган балдарыбыз кайра эле ошондой эле онлайн режимде окуп жатат. Айтып өтүңүз, сөзүңүздү айтып өтүңүз, санарип деп, чындыгында бүгүнкү күндө бардык жерде эле ошо интернет жетип атабы? Балдарга, мугалимдерге окууга жеңилдиктер барбы? Кыйналышкан жокпу да? Эми өзүм ушу багыттагы адис катары, албетте бүгүнкү күндө санарип баарыбыз жана интернет багытында отурганда нагрузка болгондо сеттерде жетпей калышы ыктымал. Эми каерде интернет тартпаган жерлерде албетте телевизор мына КТР, СТВ аркылуу алар өздөрүнүн сабактарын окуп жатышат. Ошондой. Бирок негизи бардык эле айыл аймактарда телевизорлор бүгүнкү күндө бир 526 үй бүлөгө жетишпейт экен. Анын негизинде бирок ала турган болсок, булар эми кандайдыр бир тиги тоол аймактарларда, ушу сандай тартпаган жерлерде ошондой экен. Эми биз ага байланыштуу азыр да бир программа материалдык жардамдар көрсөтүлөбү аларга? Материалдык жардамдар көрсөтүлөбү? Материалдык жардамдар албетте мен азыр ошо жылдын аягына байланыштуу ушундай азыр кичинекей бөбөктөргө жана буга чейин айтылып кетпеди беле. Бир үй бүлөдө бир телефон болсо, 4 баласы болсо, бирөөсү окуйт да 4 окуп атат. Ушунун негизинде биз эми өзүбүздөн бюджетибизден карап аларга жардам бергенге бардык иш жумшабызды, күчүбүздү жумшап жатабыз да. Мынакей сөзүбүздүн башынан баштап эле сиз экөөбүз ушул жарым сааттын ичинде пандемия боюнча аралаштырып атабыз, коронавирус боюнча, COVID-19 боюнча. Эми ушу акыркы 10 мүнөтүбүздү ушул маселеге арнасак, айтсаңыз, бүгүнкү күндө Чүй областында ушу COVID-19га күрөшүү боюнча кандай иш-чаралар жүргүзүлүп атат? Кечиресиз, бизде телегөрүүчү бар экен, угуп коюп, андан кийин менин суроомо жооп берсеңиз. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз сизди. Саламатсыз. Биз сизге кайрылуубуздун себеби бул Свердлов району Бакай ата конушунан кайрылып атабыз. Ушул жердин жашоочусу болом. Биз канализация боюнча кайрылып аттык эле. Биз мэрияга да кат жазып кирдик. Биздин көйгөйүбүз бул өзүбүз жактыкын элдин эме багы жардамы менен
топосъемка проектибизди жасадык. Ушу Аламединский райондун айыл өкмөтүнө кайрылсак, Көлбаев Найзабек Асанбекович бизге тоскоолдуктар жаратып атат. Рахмат, урматтуу телегөрүүчү. Чечилген маселе. Бул маселе боюнча урматтуу телегөрүүчү, рахмат бизге байланышка чыгып өзүңүздүн көйгөйүңүздү айтып атканыңыздарга. Буга чейин ушул эле суроо боюнча дагы бир телегөрүүчү кайрылган, Мирбек Ибаратович айтты. Бул сиздердин айтып аткан ушул канализация боюнча көйгөйүңүздөр чечилиптир, көзөмөлгө алынган экен. Демек, бөлөк суроолорго өтө берсек болот. Коронавирус боюнча жооп берсеңиз. Эми коронавирус боюнча азыркы күндө биз жакын арада эле бүгүнкү Чүй областында тенденция ушу коронавирус башталгандан бери бир 70-80-дин күнүндө ушундай оорулардын саны мындай тенденция менен келе жатат. Анткени азыр эми коронавирус менен ала турган болсок, бардык аймактарыбыз, райондорубузда жанагындай сиз дары-дармектердин саны бир 2 айлык запаска жакшы бар. Анткени дагы бизге жакшы жаңылык, биз бир жума мурун Токмок шаарында 216 орундуу чоң оорукана жана инфекционный ошондой оорукана, жугуштуу ооруларга каршы оорукананы ачтык. Эми ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде Чүй областы боюнча жанагындай ооругандардын кишинин оорудуу саны бар. Биз да бүгүнкү күндө жана дневной стационарга, албетте бүгүнкү күндө күндүзгү стационарга келип бейтаптар өздөрүнүн капельницаларын алып кезе жатат. Башында эле башталганда эле мен ушу кызматка келген эң биринчи эле максат жылуураак болчу. Ушу дневной стационар ачыла турган болсо, ошолордун эң биринчи багыты бул жылуулук системасы болчу. Бардык акимдерге, айыл өкмөттөрүнүн баарына берилген, эгер жанагындай күндүзгү стационар ача турган болсо, эң биринчи жылуулугун камсыз кылабыз. Андан кийин дары-дармектер боюнча азыр да Кытай тараптан жардамдар келип жатат. Анын негизинде биз азыр аны алып, анан да больницаларга жардам катары бергенге аракет кылабыз. Анын негизинде мындай дворовый обход деп коет. Үй-мөйү кыдырып, ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө дагы элибизден эме барып түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, андан кийин дагы түз байланыш ишеним телефонун 118 номери, ошого чалсаңыздар Чүй областы боюнча бул жалпысынан алып көрө турган болсок, 6 октябрдан 10 ноябрга чейин 643 чалуу түшкөн. Ошонун негизинде биздин адистерибиз кандай кеп кеңештерин берип отурат да, ошондой негизиндечи. Айтып өтсөңүз, ооруканаларда абалы кандай бүгүнкү күндө? Ооруканаларда жаткан баягы бейтаптар барбы? Негизи эле да область боюнча да ошого токтолуп өтсөңүз. Эми область боюнча албетте бүгүнкү күндө область боюнча бизде бейтаптардын саны мындай айтмакчы, мындай средний тяжести деген мына Чүй областы боюнча 385 киши, тяжелый 17, анан крайне тяжелый бизде жок, реанимацияда жаткандардын саны бир 10 киши. Эмеде тиги Рахмат. Бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Урматтуу телегөрүүчү атабыз, саламатсызбы? Отабыз сизде. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Рахмат, ушу түз эфирге чыгып бардык мына көбөгөн маселелерге жооп бергениңиздерге. Угатабыз. Мирбек Ибаратович, биз атайын Бакайтан тургундар көрөт, сиздин жоңузга биз канаттырган жокпуз. Себеби бул маселе чечиле элек биздин канализациябыз. Бул маселе. Рахмат суроого. Сиздер мына кечээ күнү гана чечтик деп атасыздар, кечээ биз бул маселени деген бер жактан жана 350 метр жерде биздин районго карай турган жерге биз алар деген ошо турбанын көлөмүн көбөйтүп, ушунун негизинде андан кийин жанагы насос боюнча ал маселени подрядчиктерге айтылган. Бирок аны деген ушу сиздер айтып атпайсыңар, айыл өкмөтү мындай разрешение бербей атат. Айыл өкмөтү разрешение берген. Албетте андан кийин подрядчиктер өз тарабынан өздөрүнүн иштерин жүргүзүү үчүн убактысы гана керек. Биз тараптан эч кандай мындай тоскоолдуктар жок. Жанагы айтмакчыгы Аламедин айыл өкмөтүнө баардык немелер берилген. Рахмат. Эми ушул коронавирус боюнча эле ушул
ору жаз жана жай мезгилинде күчөгөндө азыркы мезгилде да кызыл зонада биздин акалатчан адистерибиз эмгектенип келатат. Мамлекет тарабынан аларга кошумча акы каралган. Ушуга токтолуп өтсөңүздөр, канчалык деңгээлде берилип атат, карыз жокпу, бардыгы убагында алып атышабы? Себеби баягы коомчулукта айтылып атат, көп жерлерде. Жок, азыр ошо сиздин албай атышат, берип атат депчи. Бул жерден эми Чүй областы боюнча ала турган болсок, баардыгы апрель айынан октябрь айына чейин 8354 медицина кызматкеринин жалпы суммасы 136 миллион 498 543 сом төлөнүп берилди бүгүнкү күндө, жана красный зонада иштегендер. Андан кийин ошо Чүй областы боюнча мындай имараттагы эмес да 772 орунду 35 стационар даярдалганда бүгүнкү күндөчү. Ошону жанагындай үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ушуларды мындай барып консультация берип, ошонун негизинде демек карыз жок, убагында кызыл зонада иштеген адистер, медиктер убагында кошумчасын алып атышкан экен. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 8354 адамга ушунча деген жогоруда айтылган бюджеттен акча каралып төлөнгөн. Рахмат. Мебий Баратович, биздин бөлүнгөн убактыбыз акырындап соңуна келип жетти. Мен сизге эркин микрофон берейин. Сизди көрүп аткан жалпы ушу Сары Өзөн чүйдүн тургундарына жана кыргызстандыктарга ойлоруңуз, суроолоруңуздар болсо айтып өтсөңүз болот. Рахмат, урматтуу Чүй Сары Өзөн элинин тургундары. Эң биринчиден биз ар дайым сиздерге ачыкпыз. Эгер силерди жакып тараптан кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, сиздердин кандай көйгөйлүү маселелериңер чечилбей тура турган болсо, түзмө-түз бизге келип арыз муунуңарды айта турган болсок, биз анын маселелерин тез арада чечип беребиз. Албетте азыркы күндө коронавирус боюнча иш алып баруулар өтө ылдаттык менен тез арада чечилип, баардык шарттар, баардык жардамыбызды сиздер боюнча мына эч кандай эгер жана боло турган окуялар боло тургаса, эгер бир жерлерде дары дармектер жетпей турса, биз ар дайым ачыкпыз. Эгер айта турган болсоңуздар, биз баардык жардамыбызды сиздерден аябайбыз. Албетте дагы эле баардык Кыргызстандын жашоо тургундарына, кыргыз элине кайрылып кетмекчимин. Жанагы бүгүнкү күндө болуп жаткан ушу окуяларга байланыштуу кичине биз өзүбүздө мындай сабырдуулук кыла турган болсок, эми албетте астыбызда кыш турат, кышка кам көрүп, бири-бирибизди сыйырматка бөлөп, анан мына бүгүнкү күндө көп ушу Чүй областынын тегерегинде мындай митингдер өтүп жатат. Ушу митингдерде мыйзам чегинде жана жер маселелери боюнча албетте көпчүлүк суроо талап болуп жатат. Ошонун негизинде биз мыйзам чегинде баардыгын чечип бергенге кыска мөөнөттүн тарабында аракет кылабыз. Дагы көпчүлүк суроолор бар, анткени деген тиги электричество боюнча дагы, ал маселелер боюнча дагы мен түшүнүп жатам. Сиздерге мындай түзмө-түз жооп бере албасам дагы ушу эфирден пайдаланып баардык сиздердин көйгөйлөрүңөрдү угабыз, билебиз. Сиздер ойлобоңуз, ошо сиздердин көйгөйлөрүңөр бизге жеткен жок деп. Албетте бизге жетип жатат. Анын баарын мен күндөгүнгө кат жүзүндө карап жатам. Буга чейин жөн эле айтмакчы мындай бюрократический переписка деп коет. Эми ал нерсени биз токтотконго аракет кылабыз. Ошонун негизинде тез арада баардыгын чечип бергенге аракет кылабыз. Рахмат, сак болуңуздар. Эң биринчиден дагы бир кайрылып кетчү нерсе, ушу той топурларды кыргыз элим кичинеден мындай токтотсок болот эле. Албетте түшүнүп атам, бизнес структура дагы бүгүнкү күндө өтө чоң мындай кырдаалдуу абалда турат. Эми бири-бирибиздин ден соолугубузга кыянатты келтирбейлик. Рахмат, сак болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат, Мебий Баратович, бизге ушу алтын убактыңызды бөлүп, телекөрүүчүлөрдүн жана ошондой эле менин суроолорума кенен маалымат бергениңизге, сөздүн башында айтып өткөндөй эле, сиз мынакей жаңы жооптуу кызматта келип отурасыз. Өзүңүз баягы Чүйдү, Сары Өзөн чүй жерин алыстан билген эмес, жакындан ушул жерде туулуп өскөн, ушул жердин кулунусуз. Демек көйгөйлөрдү да бул жердин кандай жакшы жактарын дагы туура түшүнгөн адамсыз. Ишиңизге ийгилик. Мындан кийин дагы сизди түз эфирден көрүп турмакчыбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин эфирде өкмөттүн Чүй облусундагы жарым укуктуу өкүлү Мияров Мирбек Баратович болду. Биз менен болгонуңуздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.